Ихсан турак жай кооперативинен жабыркагандар дагы деле акчасын өндүрө албай жүрүшөт. Кооперативге жүздөгөн карапайым жарандар жылдап чогулткан акчаларын үй алууга салышкан. Учурда соттук иштер создугуп жатканына нааразы болушууда. Компаниянын эсеби камакка алынган. Бирок сот тарабынан акыркы чечим кабыл алына элек. Азыркы учурда түштүклөгөн боюнча менин эсебимде болжол менен 1000 адамдай барбыз. Булардын бир 450дөй акчабызды кайтарып алабыз дегендер, калганы бир 800дөй адам. Үй алабыз деп дагы деле, же болбосо өзүбүздүн акчабызды алабызбы, же үй берсе үй алабызбы деп айласын таппай турган жарандар да. Бизди азыркы учурда кооперативдин ишмердүүлүгүнө өтө нааразы болуп атабыз. Анткени эч бир кызматкерде жоопкерчилик жок учурда. Тергөө иштери тагыраак айтканда узарып атат, биз убакыттан уттуруп атабыз. Экинчиден, акча инфляция аябай өсүп атат. Эслайн Ихсан Ансар коомчулукта резонанс жараткан бул кооперативтерден кийин дагы жаңы аталыштагы майда турак жай кооперативдери пайда болууда. Бүгүнкү күндө кооперативтерге алдангандардын аягы суюла элек. Акыркы 2 жылда Ош шаарында эле кооперативтердин үстүнөн 244 кылмыш иши козголгон. Алардын 12 иш Баткен областынан келип арыздангандар. Негизинен Ансар турак жай, Ордо Мурас, Эслайн Ихсан, Береке, Финико турак жай кооперативтеринин арыздар келип түшкөн. Тергөө кызматы тарабынан жалаң эле мыйзамдуулук аракеттерине баа бербестен ошондой эле материалдык чыгымдарды кайтарып берүү боюнча жумуштар алып барылып жатат. Бүгүнкү күнү айып угузулган адамдардын тиешелүү кыймылсыз же кыймыл мүлктөрү барбы жок экендиги аныкталып, бар болгон мүлктөргө аресттер салынып, сот органдарына жөнөтүлүү аракеттер жүргүзүлүп жатат. Юрист Болот Баетов кооперативтердин ишмердүүлүгүн тескеп туруучу мамлекеттик орган болушу керек деген сунуштайт. Ал үчүн атайын мыйзам кабыл алынып, лицензия алып иштей тургандай кылуу керектигин белгилейт. Бул боюнча жогорку кеңешке да сунуш катын жолдогон. Бүгүнкү күндө сөзсүз түрдө өзгөртүү жана толуктоо киргизиш керек. Ал жерде сөзсүз түрдө баягы кооперативге мүчө болгон адамдардын да кызыкчылыктары корголуш керек да. Мурунку мыйзам менен дагы мурунку мыйзамда көрсөтүлгөн дагы бирок алардын укук милдеттери дагы толук түрдө көрсөтүлбөй калып кеткен. Бүгүнкү күндө мыйзам менен бул жөнгө салып коюш керек. Алардын укуктарына, алардын кооперативге мүчө болгондон кийин канчалык деңгээлде иш аракетте жүргүзүш керектиги боюнча дагы сөзсүз түрдө баягы мыйзамга киргизилиш керек деп эсептейбиз да. Эмне кылыш керек? Ихсан. Ансар жалгыз компания, сан компаниясы. Бюджети бар, чоң. Айрым жабырлануучулар кооперативге жарнама аркылуу азгырылгандыгын, белгилүү инсандардын чакыруусунан улам катталышкандыгын айтышууда. Мындан улам жарнамалап иштегендердин да жоопкерчилигин кароо сунушталууда. Ал эми Ички иштер министрлиги турак жай кооперативдерин ишмердүүлүгүн каржы пирамидасынын элементтери байкалып жаткандыгын эскертип, жарандарды этият мамиле жасоого чакырып келет. Динге мындай байланыштырып реклама жасашканда булар жанагы белгилүү аалымдар реклама кылып беришкен, булардычы белгилүү жылдыздар, жана шоу бизнесмендер, ошолор бизге реклама кылып, бизге дагы мындай не десем, жакшы багыт көрсөткөн адам болуп, бирок негизи ошолордун да жоопкерчилиги каралышын биз каалайт элек. Анткени биз ошолордун сөздөрүнө, рекламасына ишенип барганбыз. Үйдөн дагы, акчадан дагы куру калган адамдар дагы эле болуп жатат. Ошондуктан сиздерден ар кандай куру убадаларды, оңой батир, үй сунуштаган шектүү финансылык пирамидалардан, курулуш кооперативтерден сак болууга чакырабыз. Юстиция министрлигинин маалыматы боюнча өткөн жылдан бери Кыргызстанда 158 турак жай кооперативи расмий каттоодон өткөн. Алардын 30 дайы активдүү иш алып барып келет. Турак жай кооперативдери тууралуу соңку учурда коомчулукта түрдүү пикирлер жаралууда. Аларды пирамидалык шылуундук аракет катары баалагандар же банктан, финансылык уюмдардан алган насыяларга окшоштургандар бар. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.